1944-жылдын 19-ноябрынан тарта артиллерия күнү катары белгиленип келет. Ал эми 2015-жылдын 23-сентябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысынын номер 410-буйругунун негизинде Кыргыз армиясынын артиллерия күнү деп 19-ноябрь бекитилген. Бүгүнкү күндө Кыргыз армиясынын артиллериялык бөлүкчөлөрү өздөрүнө коюлган күжүрмөн тапшырмаларды так жана кынтыксыз аткарып келишүүдө. Бүгүн 2024-жылдын 19-ноябрь күнү 92-840 аскер бөлүгүнүн түзүлгөн күнү жана артиллерия күнү белгиленди. Иш-чарага Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын кол башчысынын орун басары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, ошондой эле Кара Суу районундагы мектеп окуучулары катышышты. Өз кызматында ийгилик жараткан 92-840 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлерине сыйлоо баракчылары жана кезектеги аскердик наамдары тапшырылды. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулары үчүн ачык эшиктер уюштурулуп, аскер бөлүктүн өздүк курамы, артиллериялык куралдарды орнотуу жана жыйноо, жоокерлердин саптык жана тактикалык даярдыктары көрсөтүлдү. Аны менен бирге мектеп окуучуларына Коргоо министрлигинин аскердик кийимдери, курал-жарактар жана атайын жабдыктар, аскердик жана артиллериялык техникалардын түрлөрү көрсөтүлүп, тааныштырылды. Кыргызстандын балдарынын канчалык өзүнүн өлкөсүнө патриоттук сезими бар экенине күбө болдум. Мындай техникаларды бизде көрбөгөнүбүздөн биз ушундай ачык эшиктерди болуп турса, көп барып турсак, окуучуларды аскерге дагы көбүрөөк баруусуна кызыгуу артырат деп ойлойм. Бул жерде биз өзүбүз билбеген көптөгөн маалыматтарды ала алдык. Анан куралдарды көрдүк, бизге аябай жакты, бизге кызык болду. Жолдош артиллерия кесибинин генералдары, офицерлери, прапорщиктери жана сержанттары, жоокерлери, кымбаттуу ардагерлери, сиздерди бардыгыңыздарды 19-ноябрь артиллериялык күн менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман жана 92-840 аскер бөлүгүнүн атынан куттуктаймын. Сиздерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, жеңил эмес кызматыңыздарда албан ийгиликтерди каалаймын.